Кезек эми туугандар ушул эле сектор 4-төгү автоунаалардын 3-бөлүгү башталып жатат. Машина өтө шайлоого карабай базарга өтө көп чыгыптыр элдер. Сатам деген дагы көп, алам деген дагы көп. Аралашуулар видеону аягына чейин көрүп, лайк басып, сурооңуздар болсо комментарий калтырыңыздар. Kia Rio 235 000 км жүргөн, жыл 2012, 1.6 автомат, полный комплектация, баасы $7500. Subaru Forester, японец, оңдулду. Жыл 2000, объем 2 автомат, 344 000 км жүрүптүр. Баасы $4000. Ушул номерге чаласыздар. Honda Avancer. Жылы 2002-2003, баасы $4900 деп. Клиенттер кайсы номерге чалыш керек? 707 90 91 00. Кичине катырды. 707 90 91 00. Машинанын эмне жумушу бар? Жумуштар эле жок. Только айдаш керек. Только айдаш керек деп. Буларда фотограф барбы? Жок. Фотограф жок. Так, азыр что жолго калды. Honda Avancer. Бул жакта дагы бир Toyota Harrier автоунасы оңдулду. Жыл 2002, объем 3, автомат $7200. Ушул номерге чаласыздар, отуруштары кара түстө кожа. Мына жерде оңдулду Toyota Kluger автоунасы дагы бар экен. Жыл 2001, объем 3, газ, бензин. Баасы $9000 сурап жатыр. Анын жанында Toyota Yaris. Жыл 2007, объем 1, механика $5700. Honda Accord, дөңгөлөктөрү жайкы, абалы жакшы, 99-жылкы, объем 2, баасы $4000 сурап жатыр. Бул жакта Solaris, жылы жаңы, 2015-жылкы, 1.6 механика, баасы $6000. Дөңгөлөктөр азыр кышкы дөңгөлөктөрдө турат экен. Бул клиенттер кайсы номерге чалыш керек ошондо? Номерибизди мындай айтып беребиз. Мындай айтып койсоңуз. 0500 450 402. 450 402 деген номерге чаласыздар. Анын жанында Toyota эмне деген машина экен бул? Оңдулду Toyota Brevis автоунасы 2003 жылы 25. 2003 жылы 25 автомат $6400, байланыш номери бар. Чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Азыр эшиги жабык. Toyota Brevis автоунасы. Subaru Legacy ушунун жанында көк түстө. Коробкасы автомат. Жылы 2000, объем 2 твин турбо, $3900. Toyota Epson ак түстө, жылы 2003, 2.4 автомат. Полный комплектация дейт. Краска өзүнүкү, баасы $7300 дейт. Epson'ун артыңкы бамперинде парктроник дагы бар экен, задний камерасы бар, дөңгөлөктөрү кышкы, состояниясы жакшы дейт. Унутабыз, бул жерде Honda Odyssey кара түстөгү, дөңгөлөктөрү кышкы, 97-жылкы 2.3 автомат, окончательный баасы $300,000 болот дейт. Дөңгөлөктөрү кышкы. Ушунун жанында эле
оңдулду Honda CR-V 2, дөңгөлөктөрү кышкы, абалы жакшы. Honda CR-V жылы 2003, 196 000 км жүрген, объем 2 автомат, $7500. Кыргызстанда экинчи эси дейт. Бир салон көрүп коелу. Пробег канчалык болду? 196. Электро көтөргүчтөр. Honda CR-V. Жылы 2000, 1.7 автомат, $225 000 км жүрген. Баасы $4700 сурап жатыр. Абалы жакшы. Артыңкы бамперинде баягы кошумча юбкасы дагы бар. Анын жанында дагы бир 2.5 объемдо Nissan Skyline автоунаасы, дөңгөлөктөрү кышкы. Азыр салон ачып көрөлүчү. Отуруштары кара түстө. Мында баягы подогрев есть, да? Подогрев сиденья. Азыр эси урус экен. Биягынан маалыматтар жазылып турат. 2003 жылы 2.5 автомат, $4300 сурап жатыр. Бул жерде көк түстө, көк түстө дейм, кызыл түстө Honda Stream автоунаасы. Жылы 2003, 1.7, краска өзүнүкү. Окончательный баасын жазып коюптур, $5300 дейт. Салонун ачып көрөлү. $6900 сурап жатыр. Honda Stream. Мындан ушунун жанында Renault Sandero автоунаасы свежий перегон учетко коюлган. Салонун ачып көрөлү. Коробкасы механика 5 ступка. Максимальный скорости 210 000 км чейин жүрөт деп жазыптыр. Жылы 2015 1.8 механика, $8300. Lexus RX 300, жылы 2002, көлөмү 3, автомат, газ, бензин, рестайлинг. Баасы $8000. Дөңгөлөктөрү кышкы. Салонун ачып көрөлү. Подогрев иштейт турат, 7,5 беребиз. 7,5 беребиз дейт. Үстүндө люк бар, кузуунда жумушу жок. Бул жерде баягы японецтин сол рулдуу Honda Civic күмүш түстө. Азыр ичинде эси бар экен, сурайлы. Бола турган мас канча болот? Канчада атасыз? Насыл. Бола турган мас? Эме? 3.7. Негизи канчада атасыз? $4500. 2001 жылы 1.5 коробкасы механика. 288 000 км жүрүптүр. Баасы 4,5 дейт, 3.7-ге берем дейт. Honda Jazz. Жылы 2007 1.5 вариатор, $6700 салып жатыр. Коробкасы автомат. Honda Jazz, кузуунда жумушу жок, дөңгөлөктөрү кышкы. BMW X5 автоунаасы, дөңгөлөктөрү жайкы. Жылы 2004, объем 4,6, баасы $8000 салып жатыр. Салонун көрөлү. Алар газ чыгабы экен? Газа жок. Мөчөрөң үстүндө люк бар. Бизде ушу комментарийде X5'ти тартып койчу деп сурагандар болду эле. 4,6 объемдо BMW X5. Японец оңдулду Toyota Epson 2002 жылкы 2.4 газ бензин автозавод бар. Баасы $6300 дейт. Азыр эми эшигин жаап жага кетиптир. Дөңгөлөктөрү кышкы, задний камерасы бар.
Ушунун жанында 2-4 объемдуу стимул. 186 000 километр жүргөн 2004-жылкы газ бар. $7,300. $7,300. Бул жакта Toyota Vinon. Жыл 2003, объем 3 автомат, $6,800. Салоны кара түстө кожа, задний камерасы бар. Toyota Avensis Universal, жыл 2003, 1.8 бензин, коробка автомат, расход жүзүндө 7,9, баасы $7,700. Мини торг дейт. Азыр эшиги жабык экен, атын өтүп көрөлү. Toyota Avensis. Lexus ES 330, 266 000 километр жүргөн, жыл 2004, автомат, рестайлинг $9,300. Дөңгөлөктөрү кышкы. Отуруштары кара түстө кожа. Подогрев иштейт да? Иштейт. Үстүндө люк бар, абалы жакшы. Болгон жумушу артында өзүңүздөр көргөндөй кичине жумуш бар экен. Сол жагында парктрониги бар. Анын жанында 30 кузов Toyota Camry. Жылы 2002, 2.4, $7,600. Ушул нөмөргө чаласыздар. Бул жакта дагы бир Toyota Avensis седан. Коробкасы механика, жылы 2003, 1.8. Баасы $6,200. Nissan Tiida автонасы оң рулду, жылы 2005, 1.5 автомат, 255 000 километр жүргөн, баасы $5,000. Nissan Tiida автонасы кээде базарга чыга берет болчу. Бул рет базарга чыгыптыр. Задний камерасы бар. Дөңгөлөктөрү кышкы.